Мени Талиптин мас болуп алып көчө чаңдатып жүргөн эмес, башы жерге бир эле каршы жетпегенине карабастан аттан ууп түшпөй ушунчалык чебендестик менен чаап өткөнү айра назар калтырып, атаганат мен да чоңойгондо атты ушул Талип акемдей мына бул көчөнүн иттерин ызы чуучуруп чапсам деп тилеп кетерди. Айылдын ичин чаңдатып, улам бир короого кирип арак сурап ичкен Талип аке эртеси, анын эртеси да көзгө көрүнбөй, энесинен, катынынан укпаган сөздүн баарын угуп, болду бул эми экинчи ичпейм дегенден башка жубатар сөз таба албай, тигилер ан сайын үстөмөндөп, ушундан көрө таш ичсеңчи, баля ичсеңчи, кара эле жерге кирип кетсеңчи, сени көрүп өскөн балдар кантип киши болот кокуй, ат көрбөгөн минип өлтүрөт болгон өлүгүңдү көрөйүн башы жок, башыңды көрүнгөндүн дарбасасына илип коюп ичпей, элге окшоп колуңа кармак алып ичсеңчи мээне тишкил, бүт ачагайыңдыга шерменде болдуң деп, экөө эки жагынан чыгып, Талипти талап, ал анан бийек айга дейре кулагы жок кулдай кудай момун болуп, таң атпай сугатына кетип, киши таанылбай калган кара көгүмдү үйүнө келип, өмүрү оозуна ара албаган адамга окшоп, бир топко дейре жан кишиге көрүнбөй, билинбей, кулагын жапырып, өзү айткандай, бир айга дейре өлө турайын деп өлүп калар эле. Мен эле эмес, бат менен да жоксурап, баягы Талип көрүнбөйт деп отом, ары бери чаап өтүп калчу эле, өкмөттүн арагы түгөнүп калганбы деп кобурап калчу. Азыр ойлосом, айланайын айылдым мас деп масын, соо деп соосун алып сала турган кенедей да артык баш эч нерсеси, кишиси тургай ити да жок экен, баары эле уюган алтын экен. Москвада жааган жаан Кыргызстанга 2-3 күндүн ичинде жетип келсе, шаардык балдар мода кылган көйнөк шимбиске 2-3 жылдан кийин келип жетчү. Акелерим, биздин нарынга закон деген жетпейт, биз закон-макону жок эле жашайбыз деп калышар эле. Эмне үчүн десем, борту менен топ толтура закон салып келаткан машина долонго жеткенде шамал болуп, бир талында калтырбай кайра Фрунзеге учуруп кетет. Ошон үчүн биздин нарынга закон жетпейт дешчү. Бир кызыгы, адам таң кала турган нерселерди көрсөм эле ошондой нерселерге шыктанып, ошондой нерселерди жасап, элди таң калтыра турган кишилердей болгум келип, элеп-желеп болуп кетчүмүн. Энем мага, жолуңда таш жасса жолдон алып салып өтө көр. Сен чалынбасаң башка бирөөлөр чалынат. Күнүгө бир жакшылык кылсаң келаткан кырсык сага жолобой алыс качат балам дечү. Энемдин ошол айткан азыркыга чейин сакталып калды. Жолумда муштундай таш жасса да жолдун сыртына чыгарып таштайм. Ким билет, алып салбасам кокус машинанын дөңгөлөгүнөн кайып барып бирөөгө тиет беле, рас болбодубу деп кадимкидей ичимден жеңилдей түшөм. Абдырал атабыз айтчу эле, азыркылар да күлүкпү, Агыбайдын күлүгү деген болгон, мына күлүк деп ошону айт. Агыбай атын күлүктөр жөнөп кеткенден кийин туура жарым сааттан кийин кое берчү экен. Сурагандарга, балдар, Кыргызда чабал өрдөк мурду учат деген сөз бар. Ушулар уча берсин, биз шашпайбыз деп мыйыгынан күлүп койчу дейт жарыктык. Ошондо да жарым саат кеч кеткен Агыбайдын күлүгү бир чаргайынан эрте келчү экен деп. Арамдык менен жеткен нерселердин баары жалган жана жасалма болоорун, кимдир бирөөлөрдүн акылын уурдап алгансып жашаган адамдардын өмүрү кыска болоорун көрдүм. Маалымдан кечигип бышып, катарымдан кечигип учтум. Балким ушунум туура болду. Бала чагымда сүрөтчү болсом деп кыялданчумун. Түрк карандаштын ак түстүүсү болоорун алгач көрүп алып, аябай таң калгам. 24 түрдүү карандашка жеткенде, азыркылар Мерседеске жеткендей сүйүнгөм. Турмушту кулпуртуп 24 түс менен тарткым келчү. Азыр колумда ак менен кара түс гана калды. Турмуш бала кезде тооз куштун канатындай миң кубулуп укмуш көрүнөр эле. Көрсө турмуш эмес, өзүм миң кубулуп, өзүм тооз куштай кооз болгум келген экен. Турмуш кубулбай субулбай эле, боенбой соенбой эле, баягы эле калыбынан жаспай, ак менен кара жолдо ала буурул жоргосун салып баратыптыр. Мен анан сүрөт тартып, боектун кызыл, жашыл, көк, сары түстөгүлөрү көп корболорун байкадым. Жашоодо дагы. Кийин балалык сүйүү келди да колумдагы сүрөттү түшүрө чапты. Көрсө ошондо мага сөз тийиптир. Сөз тийген көз тийгенден да жаман экен. Ооруп жыгылдым. Бир рет Абдырал атанын үйүндөгү тегерек үстүлгө жөлөнүп алып, күпүлдөп манас айтып жатып, шылк деп уктап кеткен экенмин. Энем мага жин тийиптир деп ойготуп жиберип, молдого жетелеп барып дем салдыртып, молдо тумар чийип берип, анысы
козунун мончогундай болуп көп жылы мойнумдан түшпөй жүрүп жоголду. Ошентип кыздарга кат жасам деп сүрөттөн ажырадым. Ошондон баштап сүрөттүн үчүн сөз менен алып келатам. Энем байкуш кийин ошондо сени бекер ойготупмун. Ойготпой койгонумда манас айтып калмак экенсиң деп эстеп кейип калаар эле. Манас айтпай калган өчүмдү манастагы кошой менен жолойдуунун күрөшүн өз вариантым менен жасып өчүмдү алдым деп ойлойм. Үй бүлөмдүн чай чемегин камсыз кыла тургандай шарт болсо, Сагынбай менен Саякбайдын манасындагы айрым бир суу кошкон жерлерин түзөп чык деп 3 ай бир жерге камап койгон киши болгондо, балким эпостун үлгүлүү бир вариантын жазып чыгат элем. Көрсө өмүрдүн көбү жан багуу менен өтөт тура, өтүп да кетти. Ошол экөөнүн күрөшүндөгү жолойду сүрөттөгөн жеримден мисалга тарта кетейин. Аны ошондо карасаң, түбү Кытай жолойдун түрүнөн үркүп мал оогон, түрүлүп кыйла жан оогон, түгештеки көрүнбөй түтүн менен алоодон, сайгыласа чириген саман чыкты таноодон, жалаяк ооз жаргабак жаян чыкты таноодон, жата берип чириген жаман чыкты таноодон, каканчындан качырган каман чыкты таноодон, 6 жыл мурда оролгон адам чыкты таноодон, айылчылап жоголгон аял чыкты таноодон, 60 өгүз 4 эшек алар чыкты таноодон, 600 иттин өлүгү араң чыкты таноодон, такырайып кубарган таштар чыкты таноодон, аяктары сырайган аттар чыкты таноодон, тамтыгы калбай чубалган тарттар чыкты таноодон, дарысы жок, дайыны жок дарттар чыкты таноодон, байыймын деп анда өлгөн баштар чыкты таноодон, теңгистеп кетип сайда өлгөн сарттар чыкты таноодон. Манастын күчүндөй күчтүү мен дүйнөлүк адабият дегенди биринен да көрө алган жокмун. Кошой менен жолойду күрөштүргөндөн кийин 1 айга жакын көктө жүрүп араң дегенде жерге түштүм. Эки дөөнүн күрөшүн жазып бүткөндөн кийин мага чынында эле ыр жазгандар кибиреген бир кичинекей кишилерге, эпостун саптарынан башка ырлардын баары арзыбаган майда барат нерселерге айланып кеткенин айтпасам тынчый албасмын. Манастын чыныгы касиетин, улуулугун, балбандыгын ошондо түшүндүм. Алмамбеттин трагедиясынын жанында Шекспирдин трагедиялары суу кечпей калды. Кылкылдаган Кытай батырбаган, кыйынсынган Казак батырбаган Алмамбетти кыргыз батырганы таң калтырып суктантты. Манас өлгөндөн кийин чачылып кеткен элдин эмдигиче бирикпей келатканына ызам кайнап жиним келди. Бир жагы көк, бир жагы кызыл карандаш кийин келди. Ар бир жаңы келген нерсе биздин айылга өзү менен бирге билинбеген жаңылыкты, билинбеген жакшылыкты кошо ала келер эле. Эки көзүм төрт болуп жүргөндө андай карандашка жете албай койдум. Жеткен кезде карандаштын баркы мурдагыдай болбой калды. Көрсө жеткен нерсеге караганда жетпей калган нерсенин баасынан да баркы кымбат болорун ошондо түшүндүм. Мен да кесинде жапжаңы сатып алган карандаштай бүт-бүтүн, жапжаңы, эч жериме бычак тие элек ушталбаган бойдон элем. Анан бир күнү кайгысын тартып кыздардын карандаш болуп ушталдым бирок аттиңай ушталган сайын кыскардым деп ырдадым. Жан багуунун айынан килейген пилдин момолой чычкандын ийине кирип баратканын көрдүм. Жерди саткандарга каным кайнап, акыл бербей акча берди кимелге, ала тоодо тешик калбай кирерге, жан кешилер сатып кетип баратат, жада калса жер калтырбай сийерге деп жаздым. Бастырманын четиндеги самандай самсаалап, чачым кулагымды жаба баштаганда эле энем жүрөгүмдү зерпилдетип, бу Кудай аткырдын чачы эмне деген чач экенин билбейм, улам алдырсам улам саксайып чыга келет деп сүйлөнүп, ойноп жүргөн жеримден үстү башымды күбүп кагып, арыктын жээгинде жорудай соксойгон чалдардын биринин колуна салып берер эле. Чал менин өпкө боорумду чатка аягына чыгара кысып, ташка кайрап, башка кайрап олтуруп, жедеп ичкерип бүткөн макси менен арыктагы сууга чалаула жибите салган чачымды кыйкыртып өкүртүп кырып кирчү. Атасы бар балдар чачын аталарына алдырчу. Менин атам жок болгондуктан чачымдын атасы айылдын чалдары болчу. Чачым өсөөрү менен эле энем учкан кушту көргөндө кас көтөнү бүлкүлдөйт, устараны көргөндө чач көтөнү бүлкүлдөйт болгон жаман какмар. Жүрү чачыңды алдыртып келейин деп арыктын жээгиндеги чалдарга жетелеп жөнөчү. Бир бетеге көкүлү бар, пайдасы жок, зыяны андан бетери жок, болбураган жууш сарбал элем. Биздин уруудагы садыга табыс айылыбыздагы жападан жалгыз молдо.
Анын Токон деген бистен улуу, бистен сулуу шакылдаган шайыр кызы бар. Ошол эжекебиз көчөнүн балдар кыздарын баштап алып, короо-короодогу мал кепелерге эриштип кирип, чаркапталып турган көңдөн үй жасай салып, ал үйгө бир кыз, бир бала кылып кийирип жиберип, бир заматта чал кемпир кылып ойнотуп жиберчү. Чал болчу кезегим келгенде эле эмне экенин билбейм, мени көкүрөккө түртүп салып, оордума атасы бар балдарды чал кылып кое берди. Качан болсо эле кемпирге жетпей калганыма аябай ызаланып, Токонго жиним келип жүрүп чоңойдум. Сабактан тараарыбыз менен коньки байланып сайга шашчубуз. Керээли кечке ойногонубуз көк музоо. Бизде хоккейди ушинтип көк музоо деп атайт. Таягыбыз өз колубуз менен жасап алган башы иймекей тал, шайбабыз уйдун тоңгон богу. Конькини кайкыбычы букмуш деп берелик. Жагалмай биякта калсын. Кенже Эсенбаева деген эжебиз ылыжа тебүү боюнча Кыргызстандын чемпиону болуп дүңгүрөп чыкканда атбашылык балдардын баары ылыжа менен ооруп жыгылганбыз. Айылдын ар бир үйүндө ат же уй болбогон менен ар бир үйүндө сөзсүз коньки менен ылыжа боло берели. Кээде коньки байланган чокоюбузду чечип убара болбой эле бутубузду сууруп алып муз тоңгон конькини чокой чулгоосу менен мешке жайып кургатып алчубуз. Жайында чүкө менен пааранын сазайын бердик. Энем көрүнгөн жерден чогултуп жүрүп кызыл, жашыл, көк кылып боеп берген бир баштык чүкөм бар болчу. Ал эми шапкемдин алдында такай түбү коргоошунга бекиген, эчкинин кылынан жасалып тегереги тегиз кыркылган паарам жүрө эле. Көчөдө биз бырыйган, тырыйган, кыт куйган жерлери көзөлгөн эски жепек чүкөлөр менен ойночубуз. Алжан чүкөнү кыйын ойночу. Балдарды жаңы талаптын көчөсүнө чейин барып утуп келчү. Жакшы нерселердин таасири шумдук эле. Көрсө биз жаман нерселерге эмес, жалаң жакшы нерселерге шыктанып өсүппүз. Жакшы нерселерге шыктанып өскөн балдардын бирөө да кийин жаман болгон жок. Мен өзүмдү калыпка да, эрежеге да салып көрдүм, бирок бир дагы эрежеге сыя албай койдум. Жүрөк дегениңдин өзү да жамандык, жакшылыктын баары өтүп турган кан жолго окшош болот экен. Ал далай досторго ниеттеш, сапарлаш болсо далай досторго мүрзө болду. Антташкан сөзгө карабай, акырет достор айрылат, башыңа кыйын иш түшсө, Куда сөөк гана кайрылат деген да чын экен. Бир ирет коңуш колхоздун кашкабаш, таякчан, сылтып баскан бухгалтерлерин көрүп алып, оозум аңырдай ачылган. Анткени биздин совхоздун бухгалтерлери да так ошолордой кашкабаш, төкөр, аксак, тексек эле. Кезүү. Уйдун же койдун кесүүсү келгенде согушка ап кетип бараткансып шылкыным куруп, мүңкүрөп, эми экинчи ошол жактан кайтып келбеждей болуп кежигем кер тартып, өлөрүмдү санап жатып барам тил алчумун. Жестеңди совхоз бошотпой коюптур. Жаңкы бала кайттырдык эле, ал да бошобой калды. Бир жолу кайтарып кел, алдыңа кетейин деп тукан эжем жалынып жалбара баштайт. Эмне кылаарымды билбей айлам түгөп, жок деген да, бар деген да жообумду бербей түнөрүп тим болом. Бул менин эч жакка кача албай акыры макул болгонум. Ошент мени тыңдалайын дейт эжем. Эжемдин жаңкы бала дегени бир тууган кайниси Бакас акем. Ал райболницанын тез жардам машинасын айдайт. Мени эртеси таң кулан өйк салганда ойготушат. Жуунуп келгенден кийин дасторконго олтурам. Чоң чыныдагы сүттөгөн чайга сары майдан томуруп салып, толтура нанчылап коет. Бурдуккан сыбан ичем. Анан жыты буркурап, көбүрүп жабырып, талкан чалынып турган дагы бир чоңчуду максымды басып алып, сыртка чыгам. Канжыгасына баштык байланган, көстөрүнө жабалактап карачымын конуп алган арабанын жаманаты токулуу турат. Бул күнү жестем араба айдабайт. Бир атын кезүү кайтырган мага берип, бирин талаага өзү минип кетет. Баштыкта максым куйулган калай челек, нан бар экенин билем. Атка мингенден кийин карт кекирип алып эстей калам да, терезеде китеп турат дейм. Эжем мен айнып кете тургансып шашып ушуп, 1001 түн китебин алып чыгып бере калат. Баштыкка салып короодон чыгам. Кемпир кесек, чалдар үйлөрүнөн уйларын чыгарып бадага кошкону таш көчө менен айдап келатышат. Бөжөңдөп, апкыты жыртык кепичин сүйрөп бараткан кемпир ат үстүндөгү мени карай салып, бүгүн Касымдын кесүүсү тура дейт жанындагы чалга. Я, эмне дейсиң дейт кулагы катуу чал. Кезүүнүн кесеги Касымдыкы экен дейм дейт. А мына бул бараткан Касымбы дейт каканактаган кызыл көз чал кайра. Жок, ал Касымдын кайниси дейт кемпир. Мен учурашчусуна учурашып, салам айтчусуна салам айтып, айылдын четиндеги мал тоскон дөңгө келип токтойм. Атым ушуну эле күтүп тургансып, тал таяк алып шаркыратып сийип жиберет. Эки көчөнүн эли уйларын бадага ушул дөңдөн узатып, кайра ушул дөңдөн тосуп алат.
ат үстүндө өзүмчө эле бааланып, менден бөлөк бирөө ат минбегенсип, өзүмдү тим эле ажысы кабыл болгон кишидей сезем. Кыргыз атка минбейли араң турат. Атка минсел ушинтип ала качмасы кармап, экиленип ээленип кетмей ит оорусу бар. Менин да ошол ата бабаларымдан келаткан ит оорум кармап, атым ыргыштабаса да өзүм ыргыштап араң турам. Айланып кетейин, мына бул кызыл уйду кесүүгө биринчи кошуп атабыз. Жакшылап көз боло көр деп кадырын салат бирөө. Могу балекет баскан кысыргалды кунаажын күндө кочсом, күндө качып келип айлабызды алты кетирчү болду кагылайын. Ушуну жакшылап карай көр. Мени тыңдалайын. Кулагы шара тилик дейт дагы бири. Баары кезүүгө кошо турган уйларын ушул дөңгө айдап келип менин колума тапшырат. Андан соң баданы алдыма салып алып күн батышка чеш төбөнүн сазын көздөй айдап жөнөйм. Уйдун да койдун да кесүүсүн ушул саска кайтарабыз. Бир жерин бассаң миң жери былкылдап, чылпылдап, бөлкүлдөп, чөлкүлдөп, кээ жеринен буламыктап, ылай боркулдап, кээ жеринен суу кулгуналап, айлана тегерегинин баарын көөлбүгөн сас басып, суусу сыя көк тартып, май кылгырып турат. Бул саста нефти бар деп айтышат көргөндүн баары эле. Аттын үстүндө жүрүп миң бир түн түндөгү Далиля Мастандын шумдуктуу окуяларынын кызыгына батам. Гамбал Кайбардын бактысына суктанам. Синдбад менен укмуштуу саякатка чыгам. Бир көзүм китепте, бир көзүм бадада. Түшкө дейре уйлар жакшы эле оттойт. Баленин баары түштө башталат. Туруп эле куйругун жогору сырайткан уйлар аркы терки дургуп, торпок таналар чымын куюн түшүп, жин тийгендей түшкөлдү чуркай баштайт. Анан арасынан жалгыз бир уй бөлүнүп чыгып, күйлөнүп аткан самолетко окшоп баданы 4 айланып чыккан соң көчүгүнө от куйган эмедей түзөл айылды көздөй салып уруп берет. Бу шүрүнгүт түшкүрдүн тири шумдуктай күлүк болорун ошондо көргөм. Сайгак тийгенде ат эмес, истребитель караандабай калчудай сызганын айтпа. Жетпей кубалап баратып, ашата сөгүп баратып, уюга жетпеген атты өтүгү менен өпкөгө тепкилеп баратып, айылдын этегинен араң кайрып келем. Келбеген ачууңду келтирип, чыкпаган жиңди чыгарып, ыйлагыңды келтирип, ыза кылган уйдун мүйүзүн жулуп ыргытып ийгиң келет. Арасында бир көзү жок сокур кишиге окшогон сыңар мүйүз уйлар да бар. Сайгакта жатканда баданы алда жапар менен сүрүп келип, саска матап салып, өзүм кургак жер таап алып китеп окуп олтурам. Туш тарабын жалаң сормо сас курчаган, оозун мен тосуп алган уйлар эми эч жака жыла албай быш-быш этип шыкалып туруп калат. Бир жолку кезүүдө да айдап бараткан уйларым дуу этип эгинге кирип кетти. Бу жолу да шүрүңдөп баланы баягы эле кудай албаган текештин уйу баштады. Эр болсоң эгинге кирген уйду чыгарып көр. Тозоктун тозогу ушул. Уйлардын кара үзгөйлүгүнө жан жетпейт го чиркин. А дегенде калгып көөлгүп, жөн эле бараткансыганын айтпа. Анан улам бирин-бири чандырга сүзмүш болуп, анысы калп эле оюп бермиш болуп, атайлап жол четтеп качып, артындагылар астындагыларын демитип, анысы ат костон өтүп барып жол жээгиндеги буудайды тилине орой салып бурдап жиберип, анан сен өш эле өш деп өңгөчүң үзүлгөнчө кыйкырып барып, алдын кайрыганча арты каптап, артын кайрыганча алды каптап, айкыртып, бакыртып, сөгүнтүп, тиягын тоссоң буягы, буягын тоссоң тиягы баш бербей атып эле шайдай көйкөлүп, жайкалып, чайпалып жаткан эгинге шабылдап кирип кеткенин айтпа. Мына жыйнап көр анан. Баарынан да мугалимдердин баары мактаган, райондун борборуна барып жакында эле комсомолго өтүп, жакасына жаркыратып значок тагынып келген активист баланын кайтарган бадасынын эгинге кирип кетишинин өзү өлүмгө тете. Ченебегендей уят, кечиримсиз иш. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.